Баткен телеканалынын эфир түрмөгүн түз эфирдеги маегибиз менен улантабыз. Саламатсыздарбы? Биз бүгүнкү көрсөтүүбүздө чек ара маселелери серепчилердин көз карашында кандай экендиги тууралуу сөз кылмакчыбыз. Биз бул багытта сөз кылуу үчүн студиябызга атайын конок чакырганбыз. Анда эмесе сиздерди студиянын коногу менен тааныштырып өтсөм, коомдук ишмер, бир катар жогорку кызматтарды аркалап келген Баткендин кулуну Дыйканов Максат Дыйканович бүгүн бизде конокто болмокчу. Эгерде сиздерди дагы кызыктырган суроолор болсо, чек ара маселеси же дагы башка бир ушул биздин аймактын маселелеринин жогорку тараптан чечилиши боюнча өзүңүздөрдү кызыктырган суроолор болсо, анда экран алдындагы WhatsApp номерибизге өз сурооңузду калтырсаңыз болот. Урматтуу Максат Дыйканович, биздин көрсөтүүгө кош келипсиз. Алгач эле ушул Баткен жергесине кандай максатта келип калдыңыз? Ушул сиздин Баткен элиңизге болгон, жериңизге болгон жумушчу сапарыңыз тууралуу сөз кылуу менен маегибизди баштасак. Саламатсыздар. Биринчиден ассаламу алейкум биздин Баткен областынын телекөрүүчүлөрү, урматтуу туугандар. Мен алгач ушу акыркы болгон чоң окуяда кайтыш болгон биздин жарандардын туугандарына мен өзүм атымдан Бишкекте жашап иштеп жүрүшкөн биздин жердештердин атынан мен чын дилибизден көңүл айтып, ошолор менен аза күтүүсүн бөлүшүп коюуну мен туура таптым. Мындан ары мындай жаман иштер болбосун, элибиздин ден соолугу, элибиздин өмүрү эң чоң байлыгыбыз. Биринчиден мына ушул чоң окуя болгондон мына башка мамлекет, кошуна мамлекеттин бизге болгон согуш аракеттери деп айтсак болот, башка агрессия деп айтсак болот, башка деп айта албайбыз. Ушу башталаган күнү эле биз чогулуп, кандай жардам берсек чогулуп, тез аранын ичинде Баткенге келип, элибиз менен бирге болсокпу деген ниетте аракет кылсак, көпчүлүк анан сүйлөшүп, жок, андан көрө бүгүн биз гуманитардык жардам боюнча иштеп, элге керектүү азыктарды, кийим кечелерди, акчалай жардамдарды уюштурсак, биздин пайдабыз көбүрөөк болот деген тыянакка келдик. Анан ошондон биз мындай кечигип келгенибиздин себеби да ошол Бишкекте Баткен областында иштеп, Баткен областында төрөлүп, анан барып Бишкекте иштеген, Баткенде иштеген азамат инсандар чогулуп, ага дагы биздин жаштарыбыз, мындай мекенчил жаштарыбыз кошулуп, атайын республикалык штаб түздүк. Анан баардык уюмдардан, мекеме ишканалардан, баардык областтардан, жөнөкөй жарандардан ушундай жардамдар түшө баштады. Биз баарына кайрылдык. Ошону өз мезгилинде түшүшү менен бир машина даяр болсо эле даярдап жөнөтүп аттык бул жака. Ошонун ичинде кээ бир биздин айыл өкмөттөрдүн өкүлдөрү келип, ошону биздин айыл өкмөткө жөнөтүңүздөр деп келгендерди ошол айыл өкмөтүнө жиберип, өздөрүнүн кишилери биякта күтүп алып, ошо элге жеткирип атты. Анан жалпы 21 миллиондон ашуун суммадагы гуманитардык жардам көрсөтүлдү. Анан жыйынтыктап туруп, биз анан ошол штабтын атынан 4 киши келдик. Мени менен кошо Улукбек Кочкоров келди, Ашырбай Жусупов деген Лейлек районунда, алда ошо Бишкекте чоң кызматта иштеп жүргөн азамат жигитибиз ал келди. Жаштардын атынан Нуржан инибиз келди. Ошо келгенче биз курук келбей 1 миллион сомдук дагы ошол акыркы гуманитардык жардамды чогулганын баарын ала келдик. Андан тышкары кайтыш болгон ар бир үй бүлөгө барып Куран окуп, акчалай жардам бердик. Анан үй күйгөндөргө жанагы гуманитардык жардамды биз адрестүү түрдө ошо элдин өзүнө барып тапшырдык. Жакшы экен, ошол айтсаңыз, элибизде айтат эмеспи, ата журт кыйын күнгө кабылганда айлансын ар бир улуң чагылганга деп. Мына ушул биздин Баткен облусунун аймагынан чыккан чыгаан уулдары ошол өздөрүнүн
элине болгон кайдыгер эместигини билдирип, мына бүгүн өзүңүз айтып өттүңүз, ошол Баткен жергесине келип кыдырып, бүт бардык чек ара аймактарында болуп, кабар алыптыр. Эми айтсаңыз, ошол бүгүнкү күндө кандай экен чек ара абалы, кандай экен, элдин абалы кандай экен, эми бул жакта жашап кошо ошол нерсени сезип аткандагы көз караш такыр башка, анан сырттан туруп, анан келип көргөн такыр башка таасир берет болуш керек. Сиздердин жеке баамыңызда бүгүн абал кандай экен чек ара аймагында? Биринчиден биз эл менен жолугуштук, сүйлөштүк. Элге чоң ыраазычылык билдирсе болот. Ушундай кандай абал болбосун, элибиз ошо өзүн жакшы кармап, ошо жакшылыкка аракет кылып атканы бул абдан жакшы. Бирок биз байкадык, биздин туугандар, анан кийин кошуналар деле баары бүгүн ар кандай мындай чочулоо акыбалда туруп атканын көрдүк. Себеби акыркы болгон каргашалуу окуя бул мындай болгон эмес да. Элдин арасында мурда биз да иштеп жүргөнбүз, мындан 20 жылдан мурда. Анча мынча тирешүү болгон, бирок күч колдонуп, анан кошуна мамлекеттин айылдарына кирип келип үйлөрдү күйгүзгөн, тынч жашап аткан элди аткан мындай болгон эмес болчу. Ошондуктан жерде ошол элибиз ушундай кооптонуп турганын биз байкадык. Ошол эле мезгилде баягындай элдин духу дагы жакшы экен. Бекем туруп, ошо үйлөрдү бүтсө, ошол жерде дагы жашап, биз чек араны бекем турабыз деген азаматтарды көрүп дагы сүйүндүк. Себеби мындай мезгилде көпчүлүк учурда баягы коркуу сезимдер ойгонуп, анан көчүп кетем, бул жерде жашабайм дегендер да чыкпай койбойт. Бирок көпчүлүк элибиз ошо жок, биз кайрадан ошол жерге биз жашайбыз, өзүбүздүн жерибиз, биздин ата бабабыздан калган жер, бул жактан эч жака кетпейбиз дегендер бизди абдан сүйүндүрдү. Ошол бир карыш жер үчүн канын жанын берген биздин элибизге атайын сиздер мына республикалык деңгээлде штаб түзүп, ошол жерде штабтын ишин алып бардык деп аттыңыз. Ошол штабтын ишинин ал жактан топтолгон каражаттардын бул жака жеткирилиши, даректүү берилиши бир эле сиздер тараптан эмес, башка жактардан дагы көптөгөн жардамдар келди. Баары биздин элден айланса болот экен, биздин эл беришен экен, биримдик ынтымагы бекемел экен деп атат. Мына ушул келген жардамдардын жерине барганда көрдүңүздөрбү, канчалык даректүү жетиптир ошол келген жардамдар? Эми бул жардамдар ар кайсы тараптан келип атыптыр. Аны эми жергиликтүү бийлик тагыраак айтса керек. Бирок биз сурасак, баары эле жетип атты. Шүгүрчүлүк, элге рахмат, бүт керектүү нерселерибиз берилип атты деп эл ыраазы болуп атты да. Биз жөнөткөн боюнча, биз ошо мүмкүн болушунча бул жактагы адамдарга атайын жөнөтүп, карап тургула, жеткиргиле деп айтып аттык. Мына өзүбүз дагы келгенде кечээ элди чогултуп алып, түшүндүрүп, ар бирине берип, колуна тапшырып, анан кийин кайтып келдик да. Ошондуктан бул менин пикирим боюнча адрестүү эле баргандай сезилди. Эми калганын бул бийлик, жергиликтүү бийлик иштеп атышты. Эми алар тагыраак айтса керек бул маселени. Ошондуктан элибизге абдан мындай чоң ыраазычылык билдирет элем. Мындай кандай абал болбосун, ошол канча бердик, көп бердик, аз бердикпи, ошого каниет кылып ыраазы болгондоруна биз ыраазы болдук да. Ошо. Мына ушундай элдин баягы шүгүрчүлүк, каниет кылган, же болбосо кыйынчылыкта дагы баягы тагдыр деп ошону моюн сунган баалуу бир сапаттары жөнүндө сиз эмнелерди айтар элеңиз? Кыргыз эли илгери тарыхыбыздан ушундай эл беле, же биз ушул чек ара аймагында жашаган үчүн биздин элибиздин мекенчилдик, патриоттук сезимдери күчтүүрөөкпү? Эми биз кыргыз эли бир башыбызга бир кыйынчылык түшкөндө абдан мындай бирге күйүп, бирге аракет кылганды байкап жүрөбүз да. Бул кыргыз элинин өзгөчөлүгү, бул жакшы жактары. Ал эми чек арада жашагандар жанагы сапаттан кошумча эч качан мындай башын жерге салып бир оор абалда калганды көрбөдүк да.
чыныгы патриот, чыныгы мекенчил, элге, мамлекетке күйүп, эл үчүн, мамлекет үчүн деген инсандар жашайт да бул чек арадачы. Чындыгында сырттан келип баргандар айтышат, барып бир көрүп келгенде канча биз чочуйбуз. Эл, баткен эл ошол жерде жашап, ошол жерде биздин чек араны кармап турганы бул чыныгы баткен эли баатыр эл экен, баткен эли кыйын эл экен деген сөздөрдү угуп атабыз. Бул биз үчүн абдан мындай жакшы маселе да. Максат Эканович, айтсаңыз, ошол сиз өзүңүз ошол чек ара аймагында төрөлүп, ошол жерде чоңоюп өскөн атул катары, жаран катары ошол чек ара маселеси мурда кандай эле, негизи ошол биздин кошуна элдер менен мамиле, алака кандай болгон, азыр кандай, мына ушуну айтып берсеңиз. Эми бул чек ара маселеси көптөн бери болуп келатат да. Союз убагында биз Советтер Союзу деген чоң СССР деген мамлекетте жашаганбыз. Ошо бир мамлекеттин ичинде болуп да, ушу жер талашуунун артынан чоң жаңжалдар чыккан. 1974 жылы чыккан, 1989 жылы чыккан. Ошондо союздук күчтөрдү алып келип элди токтотуп алган учурлар болгон. Азыр эми өзүчө мамлекет болгондон бери анда бизге Москва киргишип аралашып турчу. Азыр эми эки мамлекет болдук, бизге эч ким киришүүгө укугу жок да, эгер өзүбүз каалабасак. Азыр эми ошол акыбал андан да курчураак болуп калды да. Азыр эми айтарым, элдин арасында көп сөз бар да, бул чек араны эмнеге тезирээк чечпейсиңер, эмнеге чек ара бүтпөй атат деген суроо көп туулат да. Эми бул чек ара маселеси бир жактуу чечилбей турган маселе да. Эгер биз кааласак, тиги кошуна тарап муну каалабаса, баягы келишимдин бир жагы кол коюлат, экинчи жагы кол коюлбагандан кийин бул ишке ашпай калат. Же тескерисинче, алар кааласа биз кол койбосок, анда да аткарылбай калат. Ошондуктан айтышат да, бул тез чечсе болобу дейт. Тез чечүүнүн жолдору бар, бирок ал жол ишке ашпай турган жолдор да. Биринчи жолу, мисалы, биз кыргыз тараптын айтканына баарына тажик тарап макул болуп, бүт жерлерин бизге айткан жерибизди берүүгө макул болсо, анда бир күндө чечилет ал маселе. Бирок буга тажик тарап эч качан барбайт. Же тескерисинче, тажик тараптын айтканына биз макул болсок, анда да бир күндө чечилет. Бирок биз эч качан ага барбашыбыз керек, биз барбайбыз. Ар бир мамлекеттин өзүнүн кызыкчылыгы бар да. Ошондуктан бул мындай сүйлөшүүнүн негизинде, анан кийин аракеттин негизинде, дипломатиянын негизинде ар кандай жолдорун издеп ушу чек араны чечүүгө аракет кылышыбыз керек да. Мына биз иштеп турганда дагы область жаңы түзүлгөн болчу. Ошол мезгилде ушундай маселелер көп болчу. Мына Баткенден баштап Ошко чейин ошол посттордун саны аябагандай көп болчу. Өзгөчө мына Соктун айланасында, Шаймардандын айланасында, баягы андан ары Каптаркана деген жерлерде элибиз барып келгенче, мына азыр 3,5-4 саатта барып атсак, ал мезгилде 7-8 саатта барып жүрүшкөн да. Жол бою текшерип, абдан элди кыйнаган күндөр болгон. Ошондо биз дагы ар кандай чараларды көрүп, сүйлөшүү жүргүзүп, кээ бир жерлерде адекваттык чараларды көрүп жатып, кошуналар менен бир бүтүнгө келип, ошо Ошко чейин жолдорду, мындай транзиттик жолду ачканбыз да убагында. Ошол бул жакта болсо тажик тарап менен дагы негизги биз транзиттик жолдорду тостурбаганга аракет жасап, иштер жүргүзүп келгенбиз. Бирок бул оңой иш болгон эмес. Азыр деле ошондой кыйынчылык бар. Ал мезгилде жаңы мамлекет болуп, бир жагынан Өзбекстан, бир жагынан Тажикстанды биз менен абдан чоң иштер жүрүшкө айласы болгонбуз. Мына бүгүнкү күндө Өзбекстанда бийлик өзгөрүп, бийликтин мамилеси да өзгөрдү дагы. Биз менен мамиле жакшы болуп калды. Азыр эми чек араны чечүүнүн жолдору көрүнө баштады да. Эми Кудай буйруп, ошо эки тарап бир бүтүнгө келип чечилип калсак, чек ара жабылып калса абдан жакшы болот эле.
чегараны биз чечип чийип ошону кол коюшуп аны ратификация кылып анан күчүнө киргизип зым тартып койгондон кийин элибиз тынч жашап калмак да. Ошондой акыбалды биз тажик тараптан күтөт элек. Эгер ошо бийлик тарапта ошол маселени туура алып барганда балким биз тезирээк бир жыйынтыкка келмекпиз да. Кечиресиз, ушул эле суроого ылайык дагы бир телекөрүүчүбүздүн суроосу келиптир. Акыркы сандары 379 менен аяктаган телекөрүүчүбүз сурап жатат. Саламатсыздарбы, Баткен телеканалы дейт. Максат Дыйканович, Баткен жергесине кош келипсиз. Гуманитардык жардамдар үчүн рахмат, бирок бул жардамдар убактылуу. Эң негизгиси чек ара маселесин эртерээк чечүү зарыл. Чечсе болобу дейт. Бул рахмат. Биринчиден биз ошол жерден бир топ сунуштарды биз да киргиздик. Сунуштарды киргиздик. Мына Баткенде үйлөр күйдү, анан элдин социалдык баягы объекттер күйдү. Биз айтып атабыз, ушу быйыл өзгөчө Баткен областына өкмөтүбүз көңүл бурса, ошонун ичинде капиталдык салымдар беренеси бар. Ошону башка областтар бир жылга Баткен үчүн ошого бир аракет кылбай биз Баткенге бердик десе, ошол чоң статья бар. Ошону Баткен областына жумшасак, ошо Баткенде бардык маселелерди быйыл чечүүнүн үстүндө иш жүргүзсөк, бир топ проблемалар чечилмек. Анан экинчи суроосу боюнча, бул боюнча биз Бишкекте да сүйлөштүк. Мына мени, анан Султан Айжигитовду, анан генерал Исмаил Исаковду ошол эксперттик укуктук комиссияга да биз да колдонобуз дегендей кылышты. Эгер колдонсо, биз дагы өзүбүздүн тажрыйбабызды, өзүнүн оюбузду жеткиребиз. Эми бул жана айтпадымбы, эки тарап бир бүтүнгө келип, эки тарап тең чечкенге аракет кылып, чечилгени гана чечилет да. Биз тараптан мен көрүп атам, аракет болуп атат. Ал үчүн мен бүгүн айтып кетер элем, биз Кыргызстан тараптагы аябай ынтымак болушубуз керек да. Чек ара маселеси абдан мындай этияттыкты талап кылган маселе. Мисалы, Тажикстанда башчысынан баштап жөнөкөй кишиге чейин бардыгы бир баягы оркестрдей болуп иштешет да. Бизде чын демократия бар. Биз кээ бир учурда биз бирибиз менен бирибиз да бийлик менен эл түшүнбөстөр болуп кетип атат. Ошо мен элди да чакырып кетер элем. Ушундай мезгилде биз ынтымак болуп туруп, биз дагы кошуналардай болуп бекем туруп, бир позицияда чечишке аракет кылыш керек. Биз да эми өзүбүзгө тиешелүү жагыны бүт салым кошуп, аракет кылып жөн турганыбыз жок. Ар кандай кайрылуулар жасап атабыз. Мына мен өзүм деле кайрылуулар жасадым, интервьюларды берип аттым. Кошуна мамлекеттин анча-мынча провокациялык сөздөр менен чыгып сүйлөгөндөргө жооп иретинде ошону аргументтер менен элге жеткирип аттык да. Тажикстандын элине дагы, өзүбүзгө дагы жеткирип аттык. Рахмат, биз телекөрүүчүлөрдөн келген суроолорду улантабыз. Акыркы сандары 837 менен аяктаган телекөрүүчү суроо калтырыптыр. Саламатсыздарбы дейт. Сиздин коногуңузга суроом бар дейт. Менин суроом, жогорку кызматтарда иштеген деп айттыңыз. Жогорку кызматтарда жүргөндө канча жолу чек ара маселесин көтөрдү? Алдын ала рахмат дейт. Чек ара маселелерин көтөрмөк эмес, чек ара маселелери боюнча жүрдүк. Бул жерде Баткенде иштегенде биз мына Баткенден, мурда Баткенден Бүргөндө аркылуу жол курулбадыбы? Нары жакта Каптаркана боюнча курулган. Мурда биз Сок менен жүрчүбүз, анан барып Вадилден кирип, анан Ошко кетчүбүз. Ушу жолдорго постторду жеңилткенбиз. Ошо түздөн түз киришкенбиз. Андан кийин мен транспорт министрлигинде иштегенде ушул айланып өтүүчү жолдорду, көз карандысыз жолдорду, Тажикстанга, Өзбекстанга кирбей турган жолдордун үстүнөн иш алып бардык. Бул мына азыр Баткенден Кадамжайга, полигонго чейин Бүргөндө аркылуу барган жол, андан ары полигондон Каптарканага чейин жол. Ушуларды биз донорлор менен иштеп, эл аралык уюмдар менен иштеп жатып, ушуларга өзүбүздүн салымыбызды кошуп аттык. Андан тышкары ушул Ош Баткен Исманан жалпы эле бардык жолуну
реабилитация кылуу боюнча өзгөчө мына бул жердеги Баткенден Исонага чейинки жолду ушу жолдорго катуу киришип иштеп аттык. Мен ойлоймун муну баары элибиз үчүн, Алла Тааланын ыраазычылыгы үчүн аракеттер кылып аттык. Буюрса дагы эле колдон келген аракеттер жасайбыз. Рахмат, дагы бир суроо келип түштү. Акыркы сандар 642 менен аяктаган телегөрүүчү суроо калтырыптыр. Саламатсыздарбы дейт. Баткендеги окуядан улам көптөгөн инсандар келип, мен чек ара боюнча иштеп жатамын дейт. Эгерде иштеп жатса, эмне үчүн бул маселе чечилбейт дейт. Эми ар бир кишинин өзүнүн абийирине жараша болот. Эми иштеп жатып, анча-мынча салым кошуп аткан болсо, жөнөкөй Кудайдан тилегендер эле салым кошуп атат десек болот. Анан гуманитардык жардам берип, элге күйүп аткан болсо да муну деле иштеп атам деши мүмкүн. Түздөн түз ошо чек ара маселесине аралашып аткандар болсо деле, булардын салымы бар деп ойлойбуз. Бул жок дегенде ниети жакшы инсандар экен деп ойлойбуз да. Мына биз дагы кошумча жанагы мен аягына чейин жеткирип коеюн оюмду. Мен ошол транспорт министрлигинде иштеп турганда ар бир чыр-чатакта биз келип аттык. Келип ошо элдин менен жолугушуп, эл менен сүйлөшүп, элдин проблемаларын чечип аттык. Мына акыркы жолу мен вице-премьер-министрдин ошо чек ара боюнча вице-премьер-министрдин кеңешчиси болуп иштеп турганда, ошол биздин чек ара аймактарын өнүктүрүү боюнча дагы атайын программаларда бизге эң керектүү объекттерди жасаганга, суу чыгарганга, балдар бакчасын курганга, ФАПтарды курганга, жолдорду жасаганга ошол керектүү объекттер киргизгенге аракет жасап келдик. Ошол жылда атайын ошо программалар каралып келген. Мен 11 ай иштедим. Бул боюнча дагы жакшы иштерди пландаштырдык. Өзгөчө мына суу чыкпаган жерлерге суу чыгаруу боюнча дагы мына аракеттерди кылдык. Ошол буюрса ошол быйыл планга кирип иши ашып калса, бир топ дагы проблемалар чечилет. Рахмат. Дагы бир сурооду окуй кетели. Акыркы сандар 607 менен аяктаган телегөрүүчү суроо калтырыптыр. Чек ара аймактарындагы жашоочулардын үйлөрүн дейт, качан куруп бүтүшөт дейт. Эми албетте бул суроо балким башка тараптарга тиешелүү суроо чыгар. Сиздин өзүңүздүн жеке пикириңиз болсо жооп берип өтсөңүз болот. Бул боюнча мен угушум боюнча бийлик өкмөтүбүз буга катуу киришиптир. Биз көрдүк үйдө кээ бир үйлөрдүн фундаментин кура баштаптыр. Кыска мөөнөттө бүтүрүп элди киргизебиз деп атышат. Баардык ичинде шарты менен. Өкмөт киришкенден кийин башка уюмдар, мына курулуш компаниялары, кээ бир биздин баягы бай адамдарыбыз башка социалдык объекттерди куруп атышыптыр. Бул абдан жакшы. Анан кайтыш болгондорго атайын шаарча куруп, ал үйлөрдү башташыптыр. Бул жакшы жашаган, мен укканым боюнча бул эң жакшы. Кыска мөөнөттө бүтүрөт го деп мен да ишенем. Ошол сиз чек ара боюнча атайын жооптуу бир кызматта турган кезиңизде чек аранын абалы кандай эле? Мына ушундай келишпестиктер, чыр-чатактар ошол мезгилде да катталат беле? Ооба, эми бул чыр-чатак токтобой эле катталып келип атпайбы. Бирок акыркы мен иштеген мезгилде мына COVID-19 деген оору чыгып кетип, эки тарап бир аз тынчып туруп калды. Ошо 11 айдын ичинде бир жолу да биз жолугушууга тажик тарап көнгөн жок. COVID оорусунун шылтоосу менен. Анан биз өзүбүз тараптан бир топ сунуштар даярдаганбыз. Эми азыр ошол демаркация, делимитация боюнча комиссия ал боюнча иш алып барат деп ойдомун. Ошондуктан мен азыр айтып кетерим, ошо чек ара маселесине биз этият болуп, ошо демаркация, делимитация комиссиясы бир жакшы иштеп берсе, аларга бир көмөк көрсөтө турган жактарына биз колго алып берсек, ийгилик болот го деген ойдомун мен. Ошол акыркы ошол каргашалуу окуяда кабыл алынган протокол тууралуу дагы коомчулукта ар түрдүү пикирлер, оң терс көз караштар айтылып жатат да. Сиз серепчи катары ошол көп жолду басып өткөн тажрыйбалуу инсан катары ошол
эки өлкөнүн ортосунда кабыл алынган документ жөнүндө эмнелерди айтар элеңиз? Эми бул документ боюнча биз дагы Бишкекте сүйлөштүк. Анан оюбузду айттык. Бүгүн мындай протоколдорду ачык талкууга койгон бул кошуна тараптарга биздин картаны ачып койгондой болуп калбаш үчүн биз мындай ошо комиссияга сунуштарыбызды айттык. Эми аларды биз аз önce айтпай туралы, биздин кызыкчылыкты көздөгөн, мамлекеттин кызыкчылыгы, элдин кызыкчылыгын көздөй турган сунуштарды биз дагы айттык. Бул протокол ратификация болгондо күчүнө кирет, ошондуктан азыр протоколдун үстүнөн кошумча иштер жүрүп атат. Демек биздин жергиликтүү жашоочулар кооптонбой, ар түрдүү өздөрүн провокацияга алдырбай, ошол сиздер берген сунуштардын негизинде жакшы жагына чечилет деген үмүттө күтүп турса болот да? Ооба, азыр эми бизде мындай өзүңөр билесиңер, интернет тармагы аябай өнүкпөдүбү? Анан социалдык тармакта ар кандай группалар ачылып, топтор ачылып, талкуулар жүрүп атат. Анан сунуштарды биз да угуп атабыз, анан эл менен жолукканда, эл менен байланышканда угуп атабыз, алардын да сунуштарын, анын баарын эске алып, биз дагы ошо жанагы комиссияга сунушубузду тынбай бере беребиз. Себеби иш аягына чыкканда гана биз айтсак абдан жакшы болот да. Ошо азырынча элибизди айтып кетер элек. Эми жакшы нерсенен үмүт кылып туралы. Анан кийин ошо комиссиянын иштешине биз жакшылык тилейли, энен колдон келген сунуштарыбызды берип, ошону алдыга жылдырышка аракет кыла берели деп айтат элем. Ошол дагы бир өзүңүздүн пикириңизди айта кетсеңиз, бүгүнкү күндө ошол чек ара маселелерин чечүүдө жергиликтүү деңгээлде бир кадыр баркы бар, көп жылдык мисалы тарых тармагында же болбосо өзүнүн бир жакшы бир эмгектери менен өз алдынча ой пикири бар, балким илимпоздор, балким изилдөөчүлөрдүн пикирлеринин камтылышы канчалык деңгээлде жардам берет деп ойлойсуз? Жана бүгүн ошол нерсе эске алынып жатабы? Мына жергиликтүү деңгээлде ошол Баткендин ичинде жүргөн бир иштин көзүн билген же бир өзүнүн бир жеке пикири бар, элге пайдасын алып келген инсандардын пикирине ошол чечимдерди кабыл алуу жактарга катыштыруунун канчалык зарылчылыгы бар? Бул колго алынабы? Албетте, бул абдан туура маселе. Биз көрүп атпайбызбы, кошуна мамлекеттин экспертмин дегендер чыгып алып, тарыхты бурмалап, анан кийин туура эмес маалыматтардын элине жеткирип, акыркы эле маалымат кол салып, биздин айылдарга кирип келип, үйлөрдү күйгүзүп, тынч жашап аткан элди атып, канча биз атууларды жоготуп алдык. Анан кайрылганда кыргыз тарап биринчи баштады, кыргыз тарап бизге кол салды деген сөздү сүйлөгөн өзү бир абдан жийиркенич деп айта калат да. Орозо күндөрү ушундай жаман ишке барып, андан кийин калп сүйлөгөндөрү туура эмес да. Ошондуктан социалдык тармактарда мына эксперттер, анан кийин ошол эле мезгилде тарыхчылар дагы азыр ойгонуп, ушуну айтып атышат, биз айтып атабыз. Себеби тажик тараптагы эл да билсин, биздин элибиз да билиш керек да. Бул чыныгы акыбал кандай экенин, мурда кандай болгон, бул жер кимдин жери болгон. Демек ошол нерселер көбүрөөк айтылышы керек. Айтыла бериш керек, элге жетип, эл түшүнүш керек, тажик тарапта түшүнүш керек да. Рахмат. Акыркы телекөрүүчүбүздүн да бир суроосуна берели, анткени биздин убактыбыз бүтүп калды. Акыркы сандары 164 менен аяктаган телекөрүүчү суроо калтырыптыр. Саламатсыздарбы? Мен Кадамжай шаарында жашайм. Нургазиев каналынын пассасында дейт, ылдый жагында окшойт, менин түшүнүгүм боюнча граница деп жазыптыр орус тилинде, чек ара болот деп айтышкан, бойдон турат, кимден тагдайынын билсек болот деген суроо калтырыптыр. Балким кыскача кеңеш берип өтөсүз. Демаркация, делимитация комиссиясы иштеген. Булар өзбек тарап менен сүйлөшүүлөр жүргөн. Менин билишимче ошол Кемпирабад суу сактагычы боюнча маселе чыгып, эл көтөрүлүп сөз болбоду. Калган маселелер боюнча жакшы эле болду дегенде мен деп уктум. Бирок мен ал багытта мен адис эмесмин, ошо комиссияда эмесмин.
буга мен так жооп бере албайм. Урматтуу телекөрүүчү, сиздин сурооңузга тиешелүү тараптардан атайын кийинки көрсөтүүлөрүбүздө жооп алып бергенге аракет кылабыз. Максат Эканович, атайын убакыт бөлүп ошол келип биздин телекөрүүчүлөргө маек куруп бергендигиңизге ыраазычылык билдиребиз. Биздин көрсөтүүгө бөлүнгөн убакыт соңуна келип жетти. Урматтуу телекөрүүчүлөр, биз бүгүнкү көрсөтүүбүздө ушул чек ара маселелери, серепчилердин көз карашында кандай экендиги тууралуу сөз кылдык. Көрсөтүүнү мен Каныш Аяшымова алып бардым. Келерки көрсөтүүдөн амандашканга чейин саламатта калыңыздар.